биринчи катарга келип алыптыр. Дарат сынып калды, кайра аркага кантип чыгыш керек? Ал ошол абалга каралат. Кандай жерден чыгып кетүү керек? Сен мындай менен кетсең деле бирөөлөрдүн адамдардын астынан басып өтөсүң. Ошого аркасынан түз өткөнүң жакшы. Адамдардын арасы менен өтүп кетсең, бирөөнүн астынан өтпөгөн болсун. Өзү негизи намазда дарат сынып калган артка чыгып кеткен уруксат. Күнөөкөр да болбойт. Чыгып атканда мурдуңузду кармап чыгып кетесиз. Себеби Ханафи мазхабта бир адамдын кадырын түшүрүп, бир адам жөнүндө жаман пикир кылууду чекке кагып, мустахаб амал дейт. Бирөө дараты бузулуп калса мурдун кармап чыгып кетсин. Адамдар бул жел чыгып кетиптир же башка болуп кетиптир дебестен мурду канап кетти, дарат алган кетти деген жакшы күмөндө калсын. Исламдын тарбиясы. Ошого өзүңүз дагы бир ыңгайсыз абалга карабастан мурдуңузду мындай кармап чыгып кетесиз. Биз ойлоп калабыз немеси дараты мурду канап кетти. Себеби Ханафи мазхабта мурун канаса, кан чыкса дарат сынып калат.